Өлкө башчы Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенинин иши менен таанышты. Өлкөдө бир суткада 514 адамдан COVID-19 табылды. Экс-мэр Азиз Суракматовдун баш коргоо чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Кыргызстанда жалпы 91 миңге жакын адам эмдөөдөн өттү. Эртең 16 июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 июнда Кумтөр алтын кениндеги убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден кийинки абал менен таанышты. Мамлекет башчысына алтын кендин үзгүлтүксүз штаттык режимде иштеп жаткандыгы, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун кызматкерлери тышкы башкаруунун киргизилишин түшүнүү менен кабыл алышкандыгы, айлык маяналар өз убагында жана толук көлөмдө төлөнүп, өлкөнүн бюджетине түшүүчү бардык төлөмдөр жана салыктар планга ылайык жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Мындан сырткары жогорку окуу жайлардын студенттеринин практикалык билим алуусу үчүн, ошондой эле аталган тармакта кадрлар резервин камсыз кылуу максатында компания жайкы практика программасын жана өлкөнүн жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн 2 жылдык тажрыйбадан өтүү программасын ишке киргизген. Президент алтын ылгоочу фабриканы көрүп чыкты. Анда бир айга жетпеген убакытта убактылуу тышкы башкаруу мезгилинде Кумтөр Голд компания 44 миң унция алтын сатып, анын натыйжасында 40 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дөңгүреше түшкөнү белгиленди. Ишкананын кызматкерлеринин белгилешинче, кен мол чыккан жерди казуу иштери башталса алтындын көлөмү көбөйөт. Ошондой эле Садыр Жапаров карьерге да барып, тоо кен иштерин жүргүзүүдө коопсуздук талаптарын сактоонун зарылдыгына токтолду. Мындан тышкары Жапаров Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун эмгек жамааты менен баарлашты. Мамлекет башчысы ишкана иштеп жатканын жана мындан ары да планга ылайык туруктуу негизде иштей тургандыгын өзгөчө белгилеп, мындан улам компаниянын эмгек жамаатын өлкө элдин кызыкчылыгына чын дилден жана бирдүүлүк менен иштөөгө үндөдү. Садыр Жапаров алтын кендин ата мекендик экономикадагы өзгөчө ордуна токтолуп, убактылуу тышкы башкарууну киргизүү менен Кумтөр кенинде мындан ары экология менен айлана чөйрөнү коргоо маселелерине чоң көңүл бурула тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле ал Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун эсебинен Нарын облусун өнүктүрүү фондун түзүү чечими кабыл алынгандыгын билдирди. Президент Садыр Жапаров өлкөдө мерчемделип жаткан социалдык экономикалык реформалар, жарандардын бардык категориялары үчүн ипотека ресурстарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу чаралары, тышкы саясаттагы актуалдуу багыттар жана пландар жөнүндө дагы айтып, акыркы чет элдик иш сапарларынын натыйжалары тууралуу учкай кеп кылды. Жолугушуу суроо-жооп форматында уланды. Компаниянын кызматкерлеринин учурдагы иши, ден соолуктарын чыңдоо жана социалдык мүнөздөгү башка уюштуруу чаралары боюнча суроолор кызыктырды. Мамлекет башчысы көтөрүлгөн бардык суроолорго жооп берип, өз кезегинде Кумтөр Голд компания ишканасынын кызматкерлерине ийгиликтерди каалады. Садыр Жапаров кен эми толугу менен Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеп баштагандыгы үчүн компаниянын бардык кызматкерлерин ишкананын мүлкүнө аяр мамиле жасоого жана болгон күч аракетин жумшап иштөөгө чакырды. Мындан тышкары Садыр Жапаров өлкөнүн транспорт жана коммуникациялар министрлигине Кумтөр Голд компания жабык акционердик коом менен биргеликте Балыкчы Барскоон автожолун куруу маселесин иликтеп баштоону тапшырды. Мамлекет башчысы унаалардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу жүрүшү үчүн бардык зарыл болгон заманбап стандарттарга жана талаптарга жооп берген кең тилкелүү жана сапаттуу жол куруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Быйыл даярдык иш-чаралары жана курулуш иштери башталат деп болжолдонууда. Үстүбүздөгү жылдын күз мезгилине чейин автожолдун бир катар тилкелерине асфальт төшөө жана курулуш иштерин 2022 жылдын жаз мезгилинде улантуу пландалууда. Садыр Жапаров учурдагы автожол эгемендүүлүк жылдарынан бери оңдолбой келе жаткандыгын, ошондой эле жолдун кууш экенин баса белгиледи. Президент ишенимдүү жана заманбап транспорттук инфраструктураны жолго коюу аймактын экономикалык абалынын чыңдалышына, анын ичинде Ысык көлдүн түштүк тарабындагы туризм тармагын өнүктүрүүгө чоң түрткү берерин баса белгиледи. Кыргызстанда 15 июнга карата коронавирус дагы 514 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, анын ичинде Бишкек шаарында 234, Ош шаарында 110, Чүй облусунда 80, Ош облусунда 34, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 7, Ысык көл облусунда 14, Жалал Абад облусунда 13, Баткен облусунда 17 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 367
27 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 188, Ош шаарында 40, Чүй облусунда 62, Ош облусунда 22, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 20, Баткен облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2052 бейтап, амбулатордук түрдө 3080 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1367 бейтаптын абалы орто оордукта, 563 адамдын абалы оор жана 100 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 14 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4920 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4691 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 111343 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 103257 киши айыгып чыкса, 1905 адам каза болду. Бишкек шаардык соту мурдагы кала башчысы Азиз Суракматовдун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Буга чейин 1-май райондук соту Суракматовду 26-июлга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шектелип 26-майда кармалган. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Азиз Суракматов Бишкек шаарынын мэри болуп турганда башка кызмат адамдары менен жең ичинен келишип, имараттарды, көп кабаттуу турак жайларды курууга муниципалдык жер тилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзгөн. Териштирүүнүн алдын ала жыйынтыктарына ылайык экс-мэрдин байлыгы 50 миллион АКШ долларына бааланды. Мындан тышкары мыйзамсыз алынган жер тилкелерин каттоо үчүн мэрияга караштуу ишканалардын жана курулушту көзөмөлдөө органдарынын кызматкерлерине кысым көрсөткөнү айтылды. Кыргызстанда өткөн суткада 3850 адам коронавируска каршы вакцина алды. Анын 3298-ине экинчи доза сайылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, өлкө боюнча коронавируска каршы вакцинаны жалпы 90612 адам алды. Анын ичинен 59893-үнө экинчи доза сайылды. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 21671, Ош шаарында 7732, Чүй облусунда 15652, Ош облусунда 12095, Ысык Көл облусунда 8337, Талас облусунда 4502, Нарын облусунда 4620, Жалал Абад облусунда 11876, Баткен облусунда 4127 адам эмделген. Эскерте кетсек, 29 мартта Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы менен эмдөөнүн алгачкы этабы башталган. Ал эми 22 апрелде Орусиядан Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы, 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келген. Кыргызгидромет билдиргендей, 16-июнда өлкө аймагында түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +10 +15, күндүз +27 +32, Талас облусунда түнкүсүн +8 +13, күндүз +25 +30, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +13 +18, күндүз +30 +35, Ысык Көлдө түнкүсүн +7 +12, күндүз +21 +26, Нарын облусунда түнкүсүн +5 +10, күндүз +18 +23. Ал эми Бишкекте 16-июнда күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн +13 +15, күндүз +30 +32 градус болот.